Assalamu alaikum, урматтуу Москор YouTube каналыбыздын катталуучулары, туугандар, амансыздарбы, ден соолуктар жакшыбы? Суши сүйүүчүлөр, аштан, еттен тажагандар, мына туугандар, диетический тамактар, иншалла мындан бир 20 күн алдын Канат агабыздын сушисин тартканбыз. Мына сүйүп жепсиздер, Аллах разы болсун, заказ берипсиздер. Көп элдер суранды эле, Канат неге бир залың менен ачпайсың? Адресимди көргөзбөдүң иса. Зал мен болсо барат элем, үй бүлө менен жейт элем дегендер болсо, мына агабыз чынында жаш ишкер, мына курбанчылык кылып, мына чаккан бир мини бир залды ачып, мына Кудай кааласа сиздерди тосуп алууга, сиздерди күтүп алууга даяр. Иншалла где-то бир 15-17 адамдай адам батат могу жерге. Мындай эми тар экен, андай экен, мындай экен дебестен, мында жаш ишкер агабызды колдоп, поддержка кылып, келип жеп, заказ кылып, поддержка кылып койлук иншалла. Мына мен кыскача түшүндүрөйүн, келиңиздер биракка. Бул агаларыбыз туугандар, негизи бул суши пиццалар бул баягы корейский болуп калабы? Японский. Японский. Бул японскийдан бул бизди кыргыздар үчүн өзгөртүп, мына тойбос. Муну атын эмне дедиңиз? Мына сушини? Запечённый тойбос болот. Запечённый тойбос кылып коюптур эми, могу карагыла. Кыргыздан бир амал качып кутулбайт деген ушу сөзү чын экен. Могу жерге тойбос кошуптур. Бул эмне? Бул жарыны ролл хрустящий болот. Буга дагы тойбос колбаса менен жасадык. Мына тойбос. Бул кыскасы туугандар, мен силерге айтам, такси иштеп жүргөн туугандар, күнү болобу, токтоп бир чай ичесиздер, туурабы? Мына Улуградка келсеңер, мен адрестерди жазып койдум. Метро менен келиш жолдорунан мен силерге көргөзөм туугандарым. Заказ бериңиздер. Ушул турушу мына. Пиццасы мо, эки сушиси, мо морсу менен кошулуп 500 рубль туугандар. Кымбат экен, андай экен, мындай экен дебейик туугандар. Бул негизи бул сушилерди билесиздер, сайттарда же башка баякыларда кемиде 400 рубльден сатат. Кыргызчылык кылып мына агабыз жакшы чоң курбанчылык менен ишти баштаптыр. Саламдашып коюн эми мен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, жакшы келдиңиздерби? Чынында чоң курбанчылык кылыпсыз. Ишиңизге ийгилик. Баягы сөздөрдөн чөкпөпсүз да. Чөгүп калат элдер. Комментарий калтыргандары жакшы. Ар бир адамдын биз кайра чыңалабыз, кайра жакшы жасаганга, жакшы тамактарды жасаганга күч алабыз дегендей. Ар бир комментарий негатив биз үчүн жакшы эле туура кабыл алам. Дем берет дең. Дем күч берет. Мунун тыйыны канча рубль? Бул тойбос обычный эле 40 см, 550 сом. Көпчүлүгү сурап калды эле, Сезар неге жок депчи. Мына Сезар дагы чыкты. Сезар куриса менен бул деле 550 сом. 40 размердеги. Азыр бизде элдер сом менен рубльди чагып баштады окшойт. Рубльди, Рубль иш берип калат. 500 бул 550 рубль менен бардыгы. Эми анча сомго көнүп калыппыз, сомдоп шыйдап калдык. Өзү жакшы. Султанчаларда кандай подарка кыласыз? Мисалы мына канча сомдон жогору доставка бар? Доставка 1,5 рубль бардык метрого. 1,5 сааттан 2 саатка чейин, если бизге жакын болгон болсо 1 саат, 1,5 саат тагылып беребиз. Эми конечно метролор болуп калат, аларга 2 саатка чукулдап алып барып беребиз. Заранее ачыш керек экен да. Эми 1,5 саат стандартный болот. Ошондо 1600дүк болсо эле доставка болот метрого чейин. Метрого чейин. Же үйгө чейинби? Жок, метрого чейин. Аны үйгө чейин болсо, например, 2,5 миңдик заказ берген болсо, МКаттын ичине бесплатно доставка кылып беребиз. 2,5 миң сом доставка кылып бир подарка сурагандарга кандай подарка бересиз? Если 2,5 миңге заказ беришкен болсо, бул сетибиз ошо 18 үчтүк болот. Ушул мо сет. Ооба, ушу турушу. Ичине омлет, жареный лосос, курица менен болот. Сырный соус менен запекать. Омлет кошулабы буяга? Ооба, омлет да кошулат. Түзүү келсиңер силер. Если өздөрү келип жеп отурабыз деп калса, 2 миң рубльге ушу сетти жасап, ушу жерде жеп 2 миң сомдук жеген болсо ушуну кошуп бересиз подаркага. Подарка. Жакшы экен. Суптарыңыз бар экен. Канча кыл сууңуз бар? Эми бияга азыр бир том ям менен чыгардык. Бул жерде бир эле том ям чыкты. Не дегенде ысырапкерчилик болбосун деп, миса суптар болот, рамендер болот, баягы ичип жеп жүргөндөр болсо, ошолор японскийдин бардык субу, итальянский суптар да чыгат. Ошо рамен куриса, миса суп, лососом, куриса, том ям, ушулар менен суптар чыгат. Анан бизде бургер дагы чыкты, бургер менен дагы. Вайва, моң карагыла туугандар. Бургердин говядина котлет менен болот,
kuриса менен и тойбос менен. Адал иншалла курисасы. Курисасы ham бисмилла менен союлган өзбек бир туугандардан алабыз. Коркпой келсеңиздер болот. Мен түшүнүктүү болушун силерге мындай айтып коем, туугандар көрүп атасыздар го, турган бир мындай сушилер 270 Бул 270, бул 270. Муну канча деп айтыңыз, дагы бир жолу айтып коем. Бунун акчасы негизи турушу 500 сом турат өзү. Ушуну бесплатный кылып берем деп атат. Мына караңыздар, могу кыргыздын кеңпейилдигине караңыздар. Мен туугандар көрүп эле жүрөсүздөр, мен көп жерге барып суши жеп атам. Мен бүгүн мына Абдушкүр досумду таанып атасыздар, болуш керек мына. Карака. Иншалла. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшыбы? Иштериң жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Эми Шүгүр. бизди Кудай кааласа 10 000 деген ашык туугандарыбыз көрүп атат. Машалла, өзүбүздө эмгекчил кыргыз элим, кубаттуу бекембелиң буйруса баары болот, мээнетин кыла бергин деген кыргыз элим эч качан бири-бирин таштап кеткен эмес. Кай жерде болбосун, бири-бирине дем күч берип, бири-бирин барктап, бири-бирин колдоп жүргөн. Кыргыз элим ар дайым бар болуңуздар. Пайгамбарыбыз бардык, кай жерде болбосун саламды жайылткыла деген баарыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мусулмандын Аллах балын суроо булда садаканын бири дейт. Кандайсыздар урматтуу менин боордошторум, бир туугандарым кыргыз элим? Денсаулык Аллах балыңыздар жакшыбы? Маанайыңыздар кандай? Акыбалыңыздар кандай? Дос бермесе бир жеп элдерге айтып бер. Кайсы бири жакпын балым, тойбостон жечи. Өзүбүзчө агаларыбыз тойбосту аралаштырып сушиге да молодец. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Тойбос башкача да бар. Будан алтын жесең тоюп каласың го. Кыргыз элибиздин өзү колу баракалуу да. Аллахым жазган рызкыдан эч бир макулук качып кутула албайт дейт. Аллахым кай жерде рызкыңды жазган болсоң, мына ушинтип келип отуруп калат экенбиз. Мен ар дайым мына ушул пицца, суши мына ушул жерден жейм. Ар бирибиз себеби эмне? Бул ислам дини негизи эле динибиз бул таза дин да. Ат-тухуру шатрул иман деп коет, тазалык имандын жарымы деп. Канчалык деңгээлде жегенде аз болсун, көп болсун таза адал жеген болсок, мына ошол таза адал жегенден болгон күч кубат сиз менен бизди Аллах ыраазы болгон дини жакшы амалдарга күчүбүздү жумшайт. Канчалык деңгээлде арам аралашкан, тактап, билбей туруп жей турган болсок, бул нерселердин баардыгы канчалык деңгээлде адал болсо жакшы иштерге, адал эмес болсо жаман күнөө иштерге күч кубатыбызды жумшайт. Ошондуктан тазалык баарыбызда болсун, ар бирибизге ден соолук аманат, ден соолукту барында барктап, сыйлап, биринчи өзүңдү сыйла дейт. Анан өзгөнү сыйла дейт. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздү сыйлап, таза, ушунча канча мээнет менен, эмгек менен акча таап атабыз, пешене тер менен, мына ушул жеген тамагыбызда бир жакшы, адалдап, таза карап коелу, Машалла, баракелде. Аябай сонун экен. Мутакалим сыпат бул тууганымдачы. Дагы бир кошумчалап айтып кете турган нерсе, биздин напиткаларыбыз болот. Муз да напиткалар. Холодильникте сактап беребиз иншалла. Морс болот, компот болот, султан чай, кола, фанта, пепси болот. Холодильникте болот. Кыргыздын сууларынан дагы ассортимент кылып коебуз. Эми эртеңден аны дагы келгениңиздерде көрсөңүздөр болот. Доставка кылсаңыздар дагы напиткаларды жеткизип беребиз. Буну эми биз ачыгын айтышыбыз керек. 80 рубльден алабыз. Üstüne 20 ruble koşup 100 rubleden satutабыз. Maşallah. Allah razı olsun. Чындык айткан жакшы, Алла разы болсун. Анан алды апайкы кичине үстүнө кошуп жеп калайын деп биздин персоналарыбыз бар. Будан расходубуз деле кетпейт. Негизи анан алып келип баягы напиткаларыбызды коюп койсок, өзүбүздүн бир туугандар эле ичет. Ошол жерден холодильниктен тамдап туруп ала беришет. Эң жакшысы морс менен компот чыгат. Ошол өтө даамдуу болот. Иншалла деп келип ошол жерде иштегениңиздерге Алла таалам насип кылсын, келип ошол жерде жүз бурушуп отуруп жеп кетиңиздер. Мен азырында метродон бияка кейинге чейинки жолдорду көргөзүп коем бияка. Туугандар, көрүп турганыңыздар Волгоградский проспекттин биринчи выходу мына. Түз эле чыкканда мына KFC'лер бар оң жакта. Ушул жол менен түз барабыз.
метронун биринчи выходунан чыгып прямо келгенде 250 метр басканда оң жактан арка чыгат, ушундай туугандар. Ушул оңго карап басабыз. Туугандар, ушул жерден сразу солго кайрылабыз, мына бул жака. Ушул жакка мындай басабыз бияк менен. Машина менен келчүлөргө туугандар парковкалары кенен. Көрүп турганыңыздардай, мына мото образ деген жерден могу жерден киребиз бияка. Мына бул эшик. Бул жердин парковкасында айта кетелик. 1 саат бесплатный, таксисттер особый жакшы билет. 1 саат бесплатный, 1 сааттан 100 сом төлөнөт да өзү. Анан 1 саатка чейин беймарал ичип жеп, тоюп чыгып кетет деген үмүттөмүн. 1 саатта адам баласы жөнүнө ичип жеп, тоюп чыгып кетсе болот бу жерде. Адресин ушу мурункусуна көргөзбөй койгон экенбиз. Адрес сурап атышат эле, метро Волгоградский проспект. Исайынын өзү таксырыбыз көргөзүп коет, ошо келип, кантип кирип, кайсы эшикке киргендерди толук көргөзүп берет, ошо видеодон көрүп келсеңиздер болот. Ишиңизге ийгилик. Заказды бериңиздер, туугандар, жеңиздер, мына ушинтип чоң курганчылык кылып, канча элдердин жаман сөзүнө карабастан ушундай дагында болсо чыңалып ишти кылышат. Бул эми көптөгөн туугандар, могу уже 9-майдан кийин бир 4 күн 5 күн кандай болот ма? Ошондо жаңылык кылып жегиле туугандар. Чын айтайын. Кыскача реклама туугандар, эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса, Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын. Жакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 айга экстрасага үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок. 24 саат бою чалсаңыздар болот. Сүйнөгам кызматта. Рахмат барыңыздарга ишенгениңиздер үчүн.